Assalamu alaikum urmattu Tez Xabar kanalının körүүчүлөрү, кадырман калай калк, саламатсыздарбы? Biz bugün sizlerge Оштогу Фуркат айылында өстүрүлүп, сатууга даярдалып жаткан Павловня, тактап айтканда, кут дарагы тууралуу маалымат беребиз. Ал үчүн сиздер Оштогу Фуркат айылына келип, Айкөл кафесинин жанынан оң тарапка бурулуп, Баяман Бакытов көчөсү аркылуу кирсеңиздер болот. Сиздер азыркы централдык трассадан асфальт көчө аркылуу 200 метр жол жүрүп, Ошпиримдин Уланчы ишканасынан өткөндөн кийин каналды бойлой күнчыгыш тарапка жүрөсүздөр. Дагы 200 метр жүргөндөн кийин жол оң тарапка бурулуп, Абдирайым Абдикаримов көчөсүнө туташат. Дал ушул жерден солго бурулуп, жогору чыгасыздар. Болгону дагы 500 метр жүрөсүздөр. Мынаке, караңыздар туугандар, биз Оштогу Фуркат айылындагы Павловня дарактары өстүрүлүп жаткан атайын территорияга келип калдык. Негизи Оштогу бул территорияга жеке ишкер багбанчы Сайыпжан агабыз өзгөчө кут дарагын алып келип, көчөттөрүн отургузуп, мына ушундай чоң территорияда өздөштүрдү. Ассаламу алейкум. Сайыпжан ака, кандайсыз ака? Жакшы. Иштер жакшыбы? Жакшы, баары. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Охо, биягыны келтирипсиз ака, Биягы Япония, Кытай, чыгыш өлкөлөрү болуп кетиптир го. Кандай болду ака? Биз биринчи сөзсүз түрдө ага Павловня дарагы кандай дарак? Мунун тарыхы каяктан чыккан? Негизи бул дарактын башка дарактардан айырмачылыгы кандай колдонсок болот? Ушул боюнча маалымат берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жана оштуктар. Мына бүгүн сиздерге бул Павловня кут дарак боюнча жалпы түшүнүк берип кетейин. Бул негизинен Кытайда жана Япония чыгыш өлкөлөрүндө пайда болгон байыркы дарактардын бири болуп эсептелет. Бирок белгилей кете турган нерсе, азыркы учурда Кытай окумуштуусу мындан 28 жыл мурда аргындаштыруу жолу менен ушул даракты аргындаштыруу жолу менен стройка курулуш материалына бурган. Ошон үчүн бул жерде сүйүүчүлөргө жана эгүүчүлөргө айта кете турган нерсе, эки бөлүккө бөлүнгөн. Биринчиси бул кут дарак декоративный деп коет. Ал гүлдөө жолу менен гана элдерге пайдасын келтирип, жана кычкылтек бөлүп турат. Кооздук тартылат. Кооздук үчүн гана. Экинчи түрү бул курулуш материалына бурулган. Негизинен азыркы биздин күндө буну лестницаларга, яхталарга, музыкальный инструменттерге колдонсо болот. Бул дарак негизинен аябай бышык келет. Бышык. Аябай бышык келет. Бул ак кайың, соснага караганда да бышык келет турбайбы анда? Ак кайың, соснага караганда бышык келет, и кымбат да турат. Кымбатта жүрөбү? Кымбатта жүрөт, аябай кымбат жүрөт. Европа өлкөлөрүндө 1 квадрат кут дарак, жолосу Павловня, $270 турат. Ух ты, мунаке. Мына кымбаттыгын караңыздар. Демек өтө баалуу өсүмдүк, өтө баалуу курулуш материалы болот. Ушу сенин сөзүңө эле улай кете турган нерсе, биздин мисалы түштүк жергесинде айрыкча мына мөмөлүү дарактарга көп көңүл бурабыз да, Ошон үчүн эми буларга салыштырмалуу бул дарактын пайдалуулугу 10 эсе деп айтылып жатат. 10 эсе? Биз ал 10 эсе дебей эле коелу, 5 эсе болгондо деле аябай жакшы болот да. Кирешелүү болот. Кирешелүү болот да. Себеби дегенде ойло. Мөмөлүү дарактар жамгырдын жаашы менен же болбосо жаздын кеч келиши менен ар түрлүү мөмөсү ар түрлүү болуп калышы мүмкүн. Кээ жылдар бербей калышы мүмкүн. Ооба. Ошондуктан бул кут дарактын эң пайдалуу жери эксең, анын ичинен дагы эң тандоо жолун, жанагы курулуш материалына бөлүнгөн аргын жолу менен алынган материалды так эксең, анда сен эч качан утулбайсың. Эгер утула турган болсоң, 6 жылдык мээнетиң кайда кетет? 6-7 жылдык туура. Ушуну эске алуу керек да биринчиден. Анан буну эгип атканда мына Кыргызстанда Тазабеков Арстанбек Чолпонбаевич, Болгариядан алып келген Дуралов Жан Мухаммедович, бул эң жакшы советтерин берип, жакшы кеңештерин берип, бизге эктирткен. Ошолордон биз кеңеш сураганбыз. Ошолордун айтканындай кылдык. Мына бул дарак негизинен мына пленка жолу менен, капельный орешениен айткандай кылып, ошолордун айткандай удобрение бердик. Китептегидей. Ошолордун айтканындай технологиясын сактадык.
Туура. Технология сакталганыбыздын биздин пайдасы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кыргызстандын бир жеринде дагы бир жылда апрелде эгилген өсүмдүк ушунча Апрелде эктиңиз беле? Апрелде эгилген. Ушунча неме кылып, ушунча жоогондукка кеткен нерсени мен көргөн жокмун. Себеби дегенде. Караңыздар. Үстүк көлдө, Нарында, башка жерлерде, бардык жерде эгилип атат. Негизинен муну реклама кылгандар аябай көп. Бирок Ош жергесинде, анын ичинен ушул Ош шаарынын Абдыкерим көчөсүндөгү мына куттарак бул көрүнгөн, өзүнүн көрүнгөн нерсеси аябай жакшы результат. Демек, бул сиздин куттарактарыңыздын өсүшү өтө мындай жакшы темпте болуптур да? Деп эсептейбиз да, биз өзүбүз. Негизи Кыргызстанга куттарагы келгенине канча убакыт болду? 1-2 жыл болду окшойт, Жок, куттарак келгенине бир 4 жыл болду. 4 жыл болду. 4 жыл болду. Эрмек дагы Бишкекте Эрмек деген да бала бар. Кубаев болуш керек. Ал дагы ушул менен заниматься этип жүрөт. Бирок негизинен биздин ушу кеңешчибиз Тазабеков Асланбек болду да. Тазабеков Асланбек менен Жан болду. Ошолордун айткандай кылып, ошолордон алдык урукту алып, ошолордон көчөттү алып, тамырын алып келди. Ошону эктик. Ошондой кылдык, айтканын кылганыбызды ушул бизге көрүнүштү берди. Айтыңызчы эми, Сайыпжан ака, жүрсөңүз, биз сиздин мына ушул багыңызды бир катар кыдырып чыгалы. Мына бул чекеде турган өтө бийик өскөн дарактарды көрүп турабыз. Демек, апрелде отургузган дарагыңыз азыр менимче мына булар бир 5 метр өскөн окшойт, 5 метр деп 5 метр деп болжосок болот экен. Көрүп турасыздар, жалбырактын чоңдугун, диаметрлерин караңыздар. Диаметри мына өзүңүздөр көрүп турасыз. 60-70 берет. 60-70 сантиметр. Бул кычкылтек бөлүп адамдын эс алуусуна дагы аябай пайдалуу. Аябай пайдалуу. Көп материалдарда, интернеттерде аябай реклама берип атат. Биз алга көп токтолбойлу. Негизинен биздин Ошто кантип эккенге токтолуп кетсек кандай дейсиң? Туура. Бул эгип жатканда ошол жигиттердин айтканын кылып, биз биринчиден яма кылдык. Ар бир дарактын өзүнө 1 метрден яма кылдык. Мына ушул көчөттүн астына 1 метр яма кылдыңыз. Себеби дегенде бул дарак мисалы эгер өсө турган болсо, 10 метр өсө турган болсо, 50% 5 метр тамыры терең кетет. 15 метр өсө турган болсо 7,5 болот да. Себеби 100гө 50. Ошондуктан бул шамалга жана баштык нерсеге, нымга туруштук бериш үчүн ошолордун айткан технологиясын жасаган эң туура болот деп эсептейм. Эгерде өзүнүн китебиндегидей караса, сиздер берген кеңештегидей, бир жылда канча метр өсөт ошондо? Өзүң көрүп турасың. 5 метр. 5 метр деп койсок болот. Эми жетпей калышы мүмкүн, бирок 5 метр. Тарыхта Павловния дарагы эң узак жашаган учурда канча метрге чейин өсүшү мүмкүн? Тарыхта көп немелерде айтылып жүрөт. Материалдарда айтылып жүрөт. Негизинен 25-30 метрге чейин бийик болот. Деп жүрөт. Биздин кадимки көктерек сыяктуу, бака теректер сыяктуу болот экен да? Болот, бирок алардан узун болот. Себеби биздики 15 метр, 18 метр, 20 метр болуш керек биздики. Бирок булар 25 метрден 30 метрге чейин деп көп источниктерде айтылып жүрөт. Негизи Ошто болгонубуз менен бул жерде Ошто мына ушул территорияда Павловния дарагын өстүрүп жаткандыгыңызды бүгүн угуп, атайын кызык келдим. Азамат экенсиз. Сизден көп нерсени үйрөнүш керек экен. Канча гектар жерге бул жерге өздөштүрдүңүз, эктиңиз? 1 гектарга жакын. 1 гектар чыкпайт. 1 гектар чыкпайт. Канча түп бар бул жерде азыр? 1300 түп бар. 1300 түп, Охо. Буларды эми 1300 түптү майда көчөтүнөн алып келип отургуздуңуз да. Муну эмне кыласыз эми? До конца өсө? Бул тамыры менен келет. Тамыры менен. Тамыры менен. Көчөт менен келүү аябай кыйындыкка турат. Европадан келет, Болгариядан келет. Болгариядан. Ошон үчүн мен сага айтып аткан жерим, бул көчөттү алып, бул тамырды алып эгип атканда эч качан жаңылбагыла деген себеби бул эки түрү болгон үчүн адашып калышың мүмкүн. Ошону айтып атам да, ошону айтып атам. Анан дагы бир нерсе айтып кете турган нерсе. Бул куттарак негизинен жерди эгип атканда да жерди тандоо керек. Эгип атканда? Эгип атканда жерди да тандоо керек. Кандай жер болушу керек? Мисалы, алдынан 5 метр, 6 метрден тереңдиктен суу чыгып кала турган болсо, бул дарак сеники жараксыз деп эсептелинет. Себеби дегенде, ошо тарактын тамыры жерге жетип, сууга жеткенде өзүн өзү чийи баштайт. Демек, мындай бийигирээк жер болсо жакшы. Бизге канчалык кургак жер болсо, бирок суу жетиштүү болсо, ошончолук пайда болот.
Бул сиздин территорияңыздагы, сиздин аянтыңыздагы, сиздин багыңыздагы бул кут дарактары агын суга суу ичтиби? Ушинтип чоңоюп атабы? Бул насос менен. Насос менен. Насос менен гана, насос менен Баягы тамчылатып сугаруу менен сугарат. Сугаруунун негизинде, пленканын негизинде ушул нерсеге жеттик. Мен өзүмдүн үйүмө эч кандай тамчылатуу эмес, сен айткандай арык суусуна немалта эктим. Ал 2 метрден ашкан жок. 2 метрден ашпады. Ошондон мен эки неменин салыштырмалуу ушул айткан технологияны сактаса, ушул өзүнө айткандай результатты берерин ошондо мен ишендим. Ошондо ишендиңиз. Ошондо ишендим. Бул 1000ден ашык түп павловния дарагын, кут дарагын эмне кыласыз? До конца 25 метрге чейин өстүрөсүзбү? Же жаз келгенде муну көчүрүп сатасызбы? Эмне кыласыз өзү? Максат кандай? Бул негизинен максат мына 5-6 жыл, 7 жылда даяр болот деп бизге айтылып атат. 6 жыл, 7 жыл себеби дегенде өссө бул аянттын кычкылтек бөлүп элге жакшылыктар кылышы мүмкүн да, парк түрүндө, парк түрүндө мүмкүн. 6-7 жылга чейин көрөбүз. Эгер ошол курулуш материалына жарай турган болсо, буну пайдаланууга берилет. Пайдаланууга бересиз. Анан негизинен ошо балгарлар менен кайра өздөрү сатып алууга договорубуз бар. Договоруңуздар бар. Демек биз кыргызстандыктар кут дарагын издей турган болсок, сиздерге кайрылышыбыз керек. Өзгөчө Болгариядан алып келип бересиздер да? Мына ошол сөздү айтуумдун себеби биз мына жаңы жылга чейин, жаңы жылдан кийин мартка чейин негизинен ошол немени кут даракты заказ алышыбыз керек да, эгер неме болсо. Себеби дегенде биз ошол клиентке доставка кылышыбыз керек убагында. Себеби дегенде бул эгип атканда убакытты да пайдалануу керек. Пайдалануу керек. Биз апрель айында эктик. Менин оюмча, мына практикада менин оюмча, марттын башында эге турган болсок, мындан дагы жакшы көрсөткүч алышыбыз мүмкүн деп мен өзүмчө ойлодум. Дагы жарым метр, 1 метр өсмөк, деп ойлодум. Себеби дегенде канчалык эрте болсо, анан мына түштүк жергесинде өзүңүздөр ойлогула, түштүк жергесинде түндүк жергесине караганда, 1 ай эрте жаз келет. Жаз келет, туура. 1 ай эрте, кеч кыш келет. Туура. Көрдүңбү? Ошолдон дагы 1 метр, 2 метр айырма болушу мүмкүн. И ошол убакта дагы мисалы 8 жыл деп, 7 жыл деп неме берип атат, а биздики 6 жылда жарап калышы мүмкүн. Себеби дегенде, көрдүңбү? Ар бир жылда 2 айдан убакыт бар бизде. Жылуу убакыт бар. Демек, кимге павловния дарагы, кут дарагынын көчөттөрү керек болсо, сиздерге кайрылуу керек. Сиздер азыртадан баштап буйртма кабыл аласыздар. Канча түпкө чейин кабыл аласыздар? Чектөө жокпу? Чектөө жок ал жерде. Суммасы канча болушу мүмкүн? Бир көчөттү, бир павловния дарагын канча сомдон алышыбыз мүмкүн? Биз эми немесине карап 250ден 280ге чейин былтыркы жылдын немесинде алдык. Эми жылдан жылга мисалы неме өнүгөт да. Ооба. Неме көбөйөт. Көбөйгөнүнө жараша мисалы ошол жараша карап договор түзүшүбүз мүмкүн. Демек 250-280ден болгон. Эми мына жаңы жылда кандай болот? Аны биз ошол убакытта ошол келишим түзгөн адамдар менен неме договорный неме менен келишим дагы баягы баа такталат. Такталат, жаз мезгилинде. Бул сом менен эсептелгенде. Ошо эрте болсо, ар бир клиенттин, ар бир павловнияга кызыкчылардын эң пайдасы бул убакыттан утат. Мен бир нерсени сурагым келип жатат, Сайыпчан ака. Негизи азыр анча-мынча билгени деле, билбегенди деле баягы павловния дарагынын көчөттөрүн анча-мынча теплицага отургуза коюп сатып бизнес кылып атпайбы? Алардан алса болобу? Кандай? Же прямой Болгариядан алып келип жаткан ишенимдүү партнерлордон алыш керекпи? Бул жерде айта кетчү нерсе, адам баласы кандай даракты эксе деле бул пайдалуу. Туура. Бирок анын ичинен ар ким өзүнүн чөнтөгүн ойлосо, өзүнүн пайдасын ойлосо, ишеничтүү болуш үчүн гарантия берген жерден эксе аябай жакшы болот. Ошон үчүн жана 2 түрү бар деген ошон үчүн болуп атат да. Эгер ошол 6 жылдан кийин декоративный чыгып калса эмне кылат? Кылган эмгеги кайда кетет? Демек сиздер мындай айтканда документальный паспорту менен алып келип берет экенсиздер да? Бүт растаможка болуп, анан келип бул жерде өткөрүлүп берилет. Бул жерде канча түп дарак бар дедиңиз ошондо? 1300. 1300 түп. Мына мал жалбырагы мал жейби экен, жебейби экен? Тоок жейт, кой жейт, уй жейт, жылкы жейт, бардык неме жейт. Жей берет. Только эгип атканда ошо тосуу жолу менен гана эгиш керек да. Тосуу жолу менен алыш керек да. Анан
ошо эгердин алдында колдон келсе 1-2 ай мурда ошол жерди даярдаш керек. Себеби дегенде ошо көчөт келгенде убакыттан уктатат биринчиден. Көчөт келгенде ал куркак жерге жатып калса өсүүсү дагы кеченбейт. Ошол жактан келери менен тез эгип ага чейин даярдап биздин кеңештерибиз менен биз дайым кичине болсо да билип калдык да. Биздин кеңештерибиз менен неме кылса, даярдаса өзүнө эң пайдалуу деп эсептейм мен. Пайдалуу деп. Таштак жерге болобу, болбойбу? Таштак жерге да болот. Боло берет. Боло берет, бирок ошо даярдаш керек аны. Өтө суук жерге, деңиз деңгээлинен бийик жерлерчи, мисалы Чоңолай, мисалы Алайкуу дегендей. Жок. Мисалы салыштырмалуу. Ысык көлгө салыштырмалуу. Бизден 6 градуска чейин же болбосо 8 градуска чейин градус төмөн да турат. Төмөн, ооба. Ал жерге болуп жатат. Болуп жатат. Значит, демек болот. Болот деп, мисалы Чоңалайды айтпайлы, 3 дөбөгө чейин болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Бул Алай жактары территориясында. Ал эми Алайкуу чем ушул жерден айырмасы деле жок. Менимче арча өскөн жерге өссө керек деп ойлоп калдым да. Арча өскөн жерге. Бул жерден 10 градуска чейин Европада өсүп аткандан кийин өсөт. Анда буюрса кимге Павловна дарактары, кут дарактары керек болсо, буюрса сизге жеке телефонуңузга кайрылып чыгат деп ойлоймун. Ишиңизге ийгилик. Мына ушинтип жеке ишкерлигиңизди жүргүзүп, Кыргызстанга өзгөчө кут дарагын алып келип, мына ушундай абаны тазалоого, жаңылык киргизүүгө аракет кылып атыптырсыз. Сизге, сиздин үй бүлөңүзгө, командаңызга терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз ака, сизге эркин микрофон. Сиздерге дагы рахмат айтам. Бул мен рахмат айтканымдын себеби мына ушул жерге кичине эмгек кылып, бизге кичине болсо дагы ушул балдарды элге жарайлап коелу деп келип атасыңыздар. Биздин да салымыбыз Кыргызстанга тамчы болсо дагы ушул даракты эгүү жолу менен кичине пайда келтирели деген гана максат. Аман болуңуздар. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Аман болуңуз. Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта өзүңүздөр көрдүңүздөр. Оштогу Фуркат айылында атайын Абдыкеримов Абдырайым көчөсүндө өстүрүлгөн кут дарактарын көрдүңүздөр. Бул кут дарактары негизи чыгыш өлкөлөрүндө чыккан. Жаңылык катары жакынкы 4 жылдан бери Кыргызстанда мына мынтип өстүрүлүп, азыр көбөйө баштады. Аны Сайыпчан ага сыяктуу жеке ишкерлер ишенимдүү түрдө элге таркатып, керек болсо алыскы Болгариядан бери алып келип берип жаткан учуру. Керек болсо кайрылыңыздар, мына ушундай кут даракты, өзгөчө даракты үйдүн алдына, айланаңыздарга, территорияңыздарга өстүрүңүздөр, пайдаланыңыздар. Сайыпчан агабыздын телефон номерин жазып алыңыздар, экранда да турат. 0555 19 66 05 0773 73 87 08. Байланышыңыздар, буйртма бере бериңиздер. Көрүшкөнчө.